Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. Биринчи чейректи ийгиликтүү аяктап алышыңар менен жана эс алууну жакшы өткөзүп, экинчи чейрекке жаңы дем күч менен келдиңер деп ойлойм. 6-класстын математика предметине арналган кезектеги теле сабагыбызды баштайбыз. Бүгүн экинчи чейректин биринчи сабагы. Балдар, биз буга чейин түрдүү теңдемелерди чыгарып келгенбиз. Мына силер экранда көрүп турасыңар, түрдүү теңдемелер. Бул теңдемелерди биз чыгарууну жана ушул теңдемелердин жардамы менен маселелердин жоопторун тапканды билебиз. Жакшылап көңүл буруп карасаңар, бул жерде бир гана өзгөрмө. Тактап айтканда, биз издеп жаткан теңдеменин тамыры бир гана чыгарылышка ээ болот. Ал эми кийинки маселеге көңүл бурсак. Улан менен Динара базардан 4 килограмм сабиз жана 2 килограмм пияз сатып келишти. Үйдөн алардын кызы Бермет тосуп алды. Өз ара маектин негизинде 112 сом корогонун жана сабиз пияздан 4 сомго кымбат экени билинип, Бермет алардын бааларын аныкташ керек. Демек, Берметке биз жардам берели. Балдар, маселенин шартына жакшылап көңүл бурсак, маселеде эки белгисиз нерсе. Тактап айтканда, сабиздин баасы жана пияздын баасы. Демек, маселенин шарты боюнча биз алгач белгилөөлөрдү жүргүзөбүз. Сабиздин баасын биз М тамгасы менен белгилесек, ал эми пияздын баасын N тамга менен белгилейбиз. 4 килограмм сабиз жана 2 килограмм пияз баардыгынын суммасын кошсок, баасынын суммасын кошсок 112 сом. Бирок маселенин шартында, балдар, сабиз пияздан 4 сомго кымбат деген шарт бар. Эми ушул белгилөөлөрдүн жеткизип алган теңдемелерди чыгаруу үчүн биз атайын түшүнүк киргизебиз. Башкача айтканда, система түшүнүгүн киргизебиз. Бул жерден эки белгисизи бар камтыган теңдеме. Башкача айтканда, балдар, бүгүнкү өтө турган темабыз мына бир маселеде эки белгисиз нерсени табуу жөнүндө сөз болот. Демек, бүгүнкү өтө турган темабыз жөнөкөй сызыктуу теңдемелер системасы. Сабагыбыздын максаты сызыктуу теңдемелер боюнча жалпы маалымат алуу жана сызыктуу теңдемелер системасы боюнча чыгаруу жолдорун үйрөнүү жана сызыктуу теңдемелер системасын чыгарып маселенин жоопторун маселенин жоопторуна ээ болуу. Эми, балдар, жалпы жөнөкөй сызыктуу теңдемелер системасына биз аныктама бере кетсек, AX плюс BY барабар С түрүндөгү теңдеме эки белгисизи бар сызыктуу теңдеме деп аталат. Мында А, Б, С берилген сандар. Аларды теңдеменин коэффициенттери деп атайбыз. Башкача айтканда, булар ар түрдүү сандар. Ал эми X менен Y теңдеменин белгисиз мүчөлөрү. Өзүңөр теңдемеде көрүп тургандай, эки белгисиз камтылган. Ушундай берилген эки белгисиз теңдемелерди чыгаруу үчүн биз атайын система түрүндө чыгарабыз. Балдар, экранда көрүп турсаңар, фигуралык каша менен берилген теңдемелер, булар теңдемелер системасы деп аталат. Бул теңдемелер системасын биз эки өзгөрмөсү бар сызыктуу теңдемелерди чыгаруу үчүн колдонобуз. Эми чыгаруу жолдору боюнча сөз кылсак, эки өзгөрмөсү бар же жөнөкөй теңдемелер системасын чыгаруу үчүн биз бир нече жолдорду карайбыз. Мисалы, ордуна коюу жолу, салыштыруу жолу, кошуу жолу жана графикалык ыкмалар деген түрдүү жолдору бар. Бүгүнкү теле сабагыбызда, балдар, биз ордуна коюу жолуна
токтолобуз. Ал эми салыштыруу жолу, кошуу жолун жана графикалык ыкмаларды биз 7-класстын курсунда токтолуп кеңири маалымат алабыз. Эми балдар, эки өзгөрмөсү бар же жөнөкөй сызыктуу теңдемелер системасын ордуна коюу жолун кантип чыгарабыз? Бир жөнөкөй мисал карасак. Бизге эки өзгөрмөсү бар жөнөкөй сызыктуу теңдемелер системасы берилди. Башкача айтканда, А плюс Б барабар 42, 2А плюс 18Б барабар 420. Бул системаны чыгаруу үчүн биз ордуна коюу ыкмасын колдонобуз. Башкача айтканда, тактап айтканда балдар, бир өзгөрмөдөн көз каранды кылып алабыз. Мисалы, Бны биз барабардыктын сол жагына карама каршы белги менен өткөзсөк, А барабар 42 минус Б болот. Демек, бул А Бдан көз каранды деген сөз. Бнын маанисин таап, 42ден кемитсек, А келип чыгат. Эми А барабар 42 минус Б болгондуктан, системадагы экинчи теңдемедеги Анын ордуна, балдар, биз 42 минус Бны коебуз. Дагы баса белгилеп айтчу нерсе, балдар, эки системаны биз чекит жана үтүр белгилери менен ажыратабыз. Жана жогоруда айткандай эле, балдар, мына экинчи теңдемеге биз Анын ордуна 42 минус Бны койдук. Эми бизде пайда болгон системадагы экинчи теңдемесин өз алдынча жазып алып, башкача айтканда, 2 көбөйтүү 42 минус Б кошу 18Б барабар 420. Бул теңдемеде өзүңөр байкап тургандай бир гана өзгөрмө. Демек, bunday теңдемени биз чыгарып, буга чейин чыгарып келгенди билебиз. Анда келгиле чогуу биргеликте Бнын маанисин табалы. Алгач кашаларды ачып, андан кийин окшошторду топтоштуруп, Бнын коэффициентин табыш, Бнын маанисин табыш үчүн 336-ны Бнын коэффициенти 16-га бөлөбүз. Жыйынтыгында Б барабар 21. Демек, Б барабар 21 болсо, 42 минус 21. Бнын ордуна 21-ди койдук. А барабар 21 келип чыкты. Демек, маселеде А барабар 21, Б барабар 21 болгондуктан баштапкы системага өзгөрмөнүн ордуна маанилерин коюп, биз текшеребиз. 21ге 21ди кошсок, 42 келип чыгат. Ал эми 21ди 2ге көбөйтүп, 18ди 21ге көбөйтүп, чыккан сандардын суммасы 420 келип чыгат. Балдар, бул эки өзгөрмөсү бар же жөнөкөй теңдемелер системасынын ордуна коюу жолу менен бул системаны чыгардык. Келгиле анда, балдар, сабактын башында биз карап өткөн маселе жоопсуз калган. Ошол маселенин жообун чогуу биргеликте силер менен табалы. Маселенин шартын кайра силерге эскерте кетсем, Улан менен Динара базардан 4 килограмм сабиз жана 2 килограмм пияз сатып келишти. Үйдөн алардын кызы Бермет тосуп алды. Өз ара маектин негизинде 112 сом корогонун жана сабиз пияздан 4 сомго кымбат экендиги билинип, Бермет алардын бааларын аныкташ керек эле. Демек, баардыгыбыз чогуу биргеликте келгиле Берметке жардам берели. Алгач белгилөөлөрдү жүргүзөбүз. Сабиздин биз М тамгасы менен белгилегенбиз. Ал эми пиязды болсо N тамгасы менен белгилегенбиз. Сабизден 4 килограмм алганбыз жана пияздан 2 килограмм.
Ал эми алардын суммасы, жалпы басын суммасы 112 сом. Маселенин шарты боюнча сабиз пияздан 4 сомго кымбат. Белгилөөлөрдүн негизинде теңдеме түзүп алдык. Бул теңдемени чыгарыш үчүн биз атайын системага алабыз. Балдар, эми жогоруда айткандай эле ордуна коюу жолу ыкмасы менен чыгарабыз. Ал үчүн биз минус n белгисиздин барабардыктын сол жагына плюс n деп өткөзүп алып, экранда көрүп тургандай кийинки системаны алдык. Мында m барабар 4 плюс n. Башкача айтканда, тактап айтканда балдар, m 4 плюс n дегенге барабар. N'ден m көз каранды. Качан n'дин маанисин тапканда, m'дин мааниси келип чыгат деген сөз. Эми системадагы биринчи теңдемедеги m'дин ордуна биз 4 плюс n'ди коебуз. Кийинки система келип чыкты. Системадагы биринчи теңдемеси бир өзгөрмөсү бар сызыктуу теңдеме болуп калды. Демек, бул теңдемени биз өз алдынча жазып, бул жерден белгисиз болгон n'дин маанисин чогуу биргеликте табабыз. Окшошторду кашаны ачтык, окшошторду топтоштурдук жана n'дин маанисин табыш үчүн бош мүчөнү n'дин коэффициентине бөлсөк, n барабар 16 келип чыкты. Бизде n барабар 16 болгондуктан m'ди табуу эми оңой болот. m барабар 4 плюс 16. Жыйынтыгында m барабар 20. Ал эми n барабар 16 болчу. Эми балдар, системага ордуна коюп текшерип анализ жүргүзүп көрсөк, 20дан 16-ны кемитсек 4, ал эми 20-ны 2-ге көбөйтүп, 16-ны 2-ге көбөйтүп бардыгын кошсок 112 болот. Демек, маселенин жообу боюнча n барабар 16, m барабар 20. Маселенин шарты боюнча сабиз демек 20 сом, ал эми пияз 16 сом болот. Кийинки маселеге көңүл бурсак. Текшерүү иште 25 суроо сунушталган. Ар бир туура жоопко 1 балл берилет. Ал эми жооп туура эмес болсо 4төн 1 балл кемитилет. Кубат баарына жооп жазып, натыйжада 15 балл алган. Кубат канча туура жана канча туура эмес жооп берген. Демек, балдар, бул жерде дагы маселенин шартында эки белгисиз нерсе болуп жатат. Келгиле анда алгач белгилөөлөрдү жүргүзөлү. Туура жоопту биз x деп белгилесек, туура эмес жоопту y деп белгилеп алалы. Ал эми кубаттын натыйжасынын негизинде, суроолорго жооп берүүсүнүн натыйжасынын негизинде туура жооп берсе плюс x балл кошобуз, а туура эмес жооп берсе минус 0,25 y балл кемитебиз. Белгилөөнүн жардамынын негизинде биз система тургузабыз. Жалпы туура жана туура эмес жооптордун бардыгын кошкондо жалпы берилген суроо 25. Ал эми кубаттын натыйжасынын негизинде ал 15 балл алган. Келгиле анда системаны тургузуп алгандан кийин чыгаруу жолуна өтөлү. Жогоруда айткандай эле ордуна коюу жолу менен чыгарабыз. Бул жерден x-ты белгилеп алабыз. Биз y-ты барабардыктын сол жагына өткөзүү аркылуу 25 минус y деп. Алынган экинчи системадагы экинчи теңдемедеги x-тын ордуна эми 25 минус y-ты коебуз. Алынган системадагы экинчи теңдеме бул бир өзгөрмөсү бар сызыктуу теңдеме болуп калды.
теңдеменин өзүн жалгыз жазып, топтоштуруп жана y-тын маанисин табабыз. Демек, берилген теңдеменин тамыры y барабар 8. Балдар, y барабар 8 бул биз жалгыз чыгарган теңдеменин негизинде келип чыкты. Эгерде эми балдар y барабар 8 болсо, анда x-тын мааниси 25 минус 8 барабар 17 болот. X барабар 17, y барабар 8. Системанын ордуна коюп, текшерип, анализ жүргүзүп көрсөк, кубат туура жана туура эмес жооп бергендиги боюнча азыр тактайбыз. Демек, 17 суроого туура жооп берип, 2 суроого туура эмес, 8 суроого туура эмес жооп берген. Системанын ордуна койсок, балдар, 17-ге 8-ди кошсок 25, ал эми 17 кемитүү 0,25 көбөйтүү 8 барабар 15. Системадагы өзгөрмөлөрдүн ордуна алган тамырларды коюп, чыгарып, өзүңөр дагы бир сыра маселенин жообуна канаттансаңар болот. Эми балдар, математикада бардык нерсе эсептөөнүн негизинде болот. Башкача айтканда, эсептөөнү биз канчалык так, туура жана тезирээк аткарсак, ал убакытты үнөмдөө негизинде болот. Келгиле, анда азыр силерге маселенин сабактан тышкары кошумча маалымат катары сандарды көбөйтүүнүн, оңой көбөйтүүнүн ыкмаларын көрсөтө кетейин. Ал үчүн бизге экранда көрүп тургандай торчо жардам берет. Мисалы, эң жөнөкөйүнөн баштасак, 3 көбөйтүү 4. Мында биринчи саныбыз 3, экинчи саныбыз 4. Жогоруда айткандай эле торчо кылып алабыз. Биринчи кыйгачынан кеткен 3 таякчаны жүргүзөбүз. Ал эми экинчи саныбыз 4 болгондуктан, ушул таякчаларга перпендикуляр түрдө 4 таякчаны жүргүзөбүз. Эми балдар, кесилишкен чекиттерди келгиле чогуу биргеликте санайлы. Бул жерден кесилишкен чекиттер жалпысынан 12. Демек, 4-тү 3-кө көбөйтсөк 12 келип чыгат. Эми 2 орундуу сандарды көбөйтүп көрөлү. Мында сандардын ондугу бирдиги дегенди эске алабыз, же болбосо биринчи сан, экинчи сан дегенди эске алып, таякчаларды жүргүзөбүз. Мында 21, демек 21дин 2си биринчи сан, 1 экинчи сан болот. Алгач 2 таякчаны жүргүзүп, андан аралык калтырып, 1 таякчаны жүргүзөбүз. Эми ушул таякчаларга перпендикуляр түрдө 13 деген сандын таякчаларын жүргүзөлү. Биринчи саныбыз 1, ал эми экинчи саныбыз 3. Эми балдар, ушул жерден биз областтарга бөлүп алабыз. Мына экранда көрүнүп турат. Биринчи область, ал эми ортосу экинчи область, ал эми үчүнчүсү четки областы болот. Эми кесилишкен чекиттерди санайбыз. Балдар, үчүнчү областтан баштайбыз. Үчүнчү областта 2 таякчанын кесилишкен жеринен 3 кесилишүү пайда болду. Экинчи областта болсо, ортосунда, демек, бизде 7 кесилишкен жер пайда болду. Ал эми биринчи областта болсо, 2 кесилишкен жер пайда болду. Оң жактан сол жакты көздөй санды окуйбуз. 273. Демек, 21ди 13кө көбөйтсөк, 273 болот. Балдар, өзүңөр дагы текшерип көрсөңөр болот. Эми биз темага кайрылсак.
Бүгүнкү өтүп жаткан жөнөкөй теңдемелер системасына дагы бир нече мисалдарды иштеп өтөлү. Машыгуу иретинде альфа жана бета фирмалары биринчи жылы 432 миллион сом киреше алышты. Экинчи жылы альфанын кирешеси 25%ке өсүп, беттаныңкы 20%ке кемиген. Бирок жалпы киреше өзгөрүүсүз калган. Биринчи жылы ар бир фирманын кирешеси канча болгон? Демек, балдар, биринчи жылы альфа жана бета фирмаларынын кирешесин азыр биз эки өзгөрмөсү бар сызыктуу теңдемелердин жардамынын негизинде ошондой эле системаны чыгарууда ордуна коюу жолу аркылуу чыгарабыз. Алгач адаттагыдай белгилөө жүргүзөбүз. Альфа фирмасын А деп белгилесек, бета фирмасын Б деп белгилейбиз. Ал эми экинчи жылкы проценттердин өсүшүн жана кемишин биз төмөндөгүдөй кылып белгилеп алабыз. Биринчи жылы альфа фирмасы 1,25, себеби 100%ке 25%-ти кошсок 1,25 А болот. Ал эми беттаныкы 20%ке кемигендиктен 100дөн биз 20%-ти кемитсек 0,18 деп көбөйтүү Б деп алабыз. Эми система тургузганда биринчи жылда А плюс Б барабар 432 киреше, миллион сом киреше. Ал эми экинчи жылы 1,25 А кошу 0,18 Б барабар 432 миллион сом деп экранда көрүп тургандай система түзүп алабыз. Эми системаны биз үйрөнгөн ордуна коюу жолу аркылуу чыгаралы. Алгач бир өзгөрмөдөн экинчи өзгөрмөнү көз каранды иретинде жазып алабыз. Демек, А барабар 432 минус Б. Биринчи системадагы плюс Б'ны барабардыктын сол жагына карама-каршы белги менен алып өттүк. Эми А барабар 432 минус Б болгондуктан экинчи теңдемедеги A'нын ордуна биз 432 минус Б'ны коебуз. Пайда болгон системанын экинчи теңдемесин өз алдынча чыгарып алабыз. Кашаларды ачып, окшошторду топтоштуруп жана изделип жаткан Б'нын коэффициенти, изделип жаткан Б'нын маанисин алабыз. Демек, 240. Б барабар 240 болгондуктан Аны табыш үчүн 432ден 240-ты кемитебиз. Балдар, мына силерге атайын багыттоочу белгилер менен көрсөтүп койгом, кайсынын ордуна кайсы коюлуп жатат, же болбосо кайсы өзгөрмөнүн ордуна кайсы белгилөөнү коюп жатабыз. Багыттоочу белгилер менен көрүнүп турат. Демек, А барабар 192 болду. А барабар 192, Б барабар 240 болгондуктан альфа фирмасы биринчи жылы 192, ал эми бета фирмасы 240, экинчи жылы альфа фирмасы 240, ал эми бета фирмасы 192 миллион сом киреше алып келген экен. Жообу А барабар 192, Б барабар 420. Балдар, маселени чыгарып жатканда сөзсүз түрдө изделип жаткан нерсени биз анализдеп жана жообун жазууну унутпайлы. Эми келгиле экинчи маселеге көңүл бурсак. Балдар, эки өзгөрмөсү бар же жөнөкөй теңдемелер системасын биз ар тараптуу колдонсок болот.
жанатан бери иштеп келген маселелерге жакшылап көңүл бурсаңар, биз күнүмдүк эле жашоодо колдонуп келе жаткан нерселерди чыгарып жатабыз. Ошолордун бири дагы кийинки маселе. 60 литр 41% туздун эритмесин алуу үчүн 44% жана 44% жана 32% эритмелер колдонулган. Ар бир эритмеден канча литрден колдонулган? Балдар, силерге түшүнүктүү болуш үчүн мен алгач маселенин шартына көңүл бура кетсек. Эритме деген сөз таза сууга тузду кошкондо туздуулугу 41%, 44 же 32% болот. Бул туздун эритмеси деген сөз суунун туздуулугу боюнча сөз болуп жатат. Эми эки идиште туздуулугу 44 жана 32 болгон эки идиштеги сууну биз бир идишке куйганда ал 60 литр болот дагы, туздуулугу 41% болот. Маселенин шартында болсо, алгач могул эки идиштеги 44 жана 32 туздуу суунун литрин тапкыла деп жатат. Эми маселеге алгач белгилөөлөрдү жүргүзүп алалы. Демек, 60 литрди биз процентти санга айландырыш үчүн 0,41ди көбөйтүп алабыз 60ка. Эки идиштеги суунун көлөмүн X жана Y деп белгилеп алабыз. Белгилөөлөрдүн жардамы аркылуу биз X плюс Y барабар 60. Жана маселенин шартында айткандай, эки идиштеги сууну бир идишке куйганда 60 литр пайда болду. Эми туздуулугу боюнча биринчи 44% 0,144 X кошуу 0,132 Y барабар бул 0,141 көбөйтүү 60 берет. Системаны түзүп алгандан кийин бул жерден балдар эми бир өзгөрмөдөн экинчи өзгөрмөнү көз каранды кылып алуу үчүн ордуна коюу жолу методу менен чыгарабыз. Демек, X барабар 60 минус Y. X барабар 60 минус Y болгондуктан системадагы экинчи теңдеменин X'тын ордуна башкача айтканда 0,144 көбөйтүү 60 минус Y кошуу 0,132 барабар 24,6 деген теңдемени алабыз. Бул теңдеменин өзүн жалгыз жазып алып, кашаларды ачып, окшош кошуучуларды топтоп, теңдеменин тамырын таап алабыз. Теңдеменин тамыры, демек, Y барабар 15. Эми Y барабар 15 болгондуктан, балдар, X'ты табуу үчүн 60тан 15ти кемитебиз. X барабар 45. Демек, 44% суунун көлөмү 45, ал эми 32% суунун көлөмү 15 литр болгон. Эки сууну бир идишке куйганда 60 литр пайда болду жана туздуулугу 41% болду. Эми балдар, бүгүнкү темада биз эмнелерге токтолуп өттүк. Алгач эки өзгөрмөсү бар сызыктуу теңдемелер системасы боюнча маалымат алдык. Анын эң алгачкы берилүүчү теңдемеси AX плюс BY барабар S. Ал эми ушул эки өзгөрмөсү бар же жөнөкөй теңдемелер системасын чыгаруу үчүн биз атайын система деген түшүнүккө ээ болдук. Система түрүндө берилген, экранда көрүп турасыңар, фигуралык каша менен берилип жатат. Ал эми ушул системаны чыгаруунун бир нече жолу бар экендигин маалымат алдык жана ал ыкмалардын ичинен ордуна коюу жолун менен чыгарууну бүгүнкү телесабакта үйрөндүк.
Урматтуу окуучулар, бүгүнкү телесабак боюнча өз алдынча мисалдарды иштеп чыгаргыңар келсе же машыккыңар келсе, Кыдыр Алиев, Урдалетова жана Дайырбекованын жетекчилиги астында жазылган математика 6-класс боюнча 6-параграфтын төмөндөгү подтемалардын мисалдарын чыгарсаңар болот. Бүгүнкү телесабагыбыз мына ушул менен аяктады. Кийинки телесабакта көрүшкөнчө сак саламатта тургула.